Bismillahirrahmanirrahim. Бүгінгі сабағымыз Зилзала сүресі екен. Estaizu billah. İza zulzilatil ardu zilzalaha. Бұл сүреде Алла Таала қиямат күнінде бұл жер титреп, бұзылып, жоқ болып кетеді. Şu kıyamet gündегі абалды şu сүременен Алла Таала бізге баяндап беріп атады. Жер titrеген вақытта. Әлбетте жер чоң нәрсе titrесе өте бір қорқынышты болады. Себебі көлемі чоң нәрсенің қимылдашы titrесе өте бір қорқынышты, ваймалуу болып көрінеді. Şu жер өзіге жараша, чоңдығына жараша өте бір қорқынышты, ваймалуу болып titrеген вақытта ve ahrajatil ardu asqalaha. Ошондо жер өзүнүн астындагы оор жүктөрдү бардыгыны үстүгө чыгарып коет. Жер титиреп, жер кымылдап, элгенип, астыдагы канча кем болсо, же астыдагы канча өлүктөр болсо, баары жер бетиге чыгып калат. Wa qala al insanu ma laha. Аны көргөн адам таң калып, бул жерге эмне болду экен деп таң қалып сұрайды. Не бұл инсанда мақсат кафир инсандар дейді. Сей мұсылман білет та. Демек, бұл жер титреп, бұзылып, астағы бар нәрсе шығып атат, өліктер шығып атат, қиямат болып тұр деп мұсылман адам, көрген адам білет. А кафир адам болса білбейді. Жердің андай абалын көріп тұрып, бұл жерге не олдым деген болып кетті деп бір-бірін сұрашат дейді. Яума идин тухаддису ахбаруха. Ошол күні жер титреп, бар жоқ бұзылып, жердің астағы өліктер тирилип, жер бетке шыққандан кейін, жер өзі ошол хабарына айтып берет. Ошо жер неме себептен титреди, эмне себептен ошондой абалга келип калды, жер өзі Алла Тааланын буйругун айтып берет. Же болосо ошол жер ким кайсы адам, кайсы жерде эмне иш кылган, күнөө иш кылганбы, соо иш кылганбы, ошо жер айтып берет. Сен мына жерде урлук кылдың, бул жерде арак ичтиң, же бул жерде зина кылдың деп, ошо жер ошол адамдын күнөөсүн жасаган жерлерин көрсөтүп туруп, жер өзү күбөлүк берип айтып берет. Bi anna rabbaka wa halaha. Себеби Аллах Таала өзү жерге вахий кылып шуну буйрган. Ал мисалы адам баласы күнөө кылгандан кийин ошо күнөөсүн танып да кете берет. Жок, мен күнөө кылган жокмун деп. Ал дозоктун отун көрүп туруп, коркконундан танып да кетет. Аллах Таала кийин жерге буйрат, ошо жер өзү кабар берет. Сен мана ушул жерде мен үстүмдө ушул күнөөнү кылбадыңбы деп жер өзү айтып берет, мойнуга коюп берет. Yawma idi yashturun nas ashtatan liyuraw a'malahum. Ал күнү адамдар бардығы қайтышат. Ошо көрдөн тургандан кийин, исап кытап болгондон кийин, махшардан кайткандан кийин топ-топ болуп кайтышат. Кебирлери мисалы аттуу болот, кебирлери жоо кайтат, кебирлери өрмөлөп кайтат, кебирлери беттери менен курсактары менен соймолоңдоп, жылаңга окшоп соймолоңдоп кайтат. Ар ким шу амалга жараша басып кайтат. Шунда мисалы пайгамбарыбыздан сураша сахабалар. Бул бети менен кантип басат адам? Кебирлер бети менен басат dedi. Бети менен кантип басат? Пайгамбарыбыз айтты, ошол путу менен бастырып койгон Аллах Таала, кудурет жеткен Аллах Таала бети менен бастырууга деле кудурет жетет. Өтө бир күнөөгө баткан адамдар путу менен баспай, бети менен жерге кырып жүрүп, соймолоңдоп басат дейт да. Лиюра а'малахум. Ошол бу дүйнөдө кылган амалдарынын жазасын көрүш үчүн ар ким кайтып барат. Жакшы амалдар кылган болсо, бейишке барып, анын белегини көрөт. Жаман амалдар жасаган болсо, дозокко барып, анын жазасын көрөт. Фама я'мал мисқала зарратин хайра яра. Ал эми ким бир кыпынчалык, негизи зарра деп кичине кумурсканы айтат, чүмөлүн айтат. Бир кичине кумурсканын оору чалып жакшы иш кылган болсо, анын белегини көрөт. Бир кыпынчалык кичинекей соо иш кылган болсо деле, анын белегини көрөт сөзсүз.
Al çok bolup ketpeyt. Je esen çıkıp kalbayt, жазылбай kalbayt. Bardығы жазылынat. Ve men ya'mal misqala zarratin şerra yara. Kim bir şol kıpınçalık, kumuskan oruçalık jaman amaldı kılgan bolsa, anın da cezasını köret. Al kichine günöni kılgan menen bul güne öyle eştike bolbayt da debeş gerek. Şu güne atıvarı kichine bolsa da al o'sha günöge koşulup kıyamatın cezasını köret. Misali adamlar iki tür bolat da, kebir jakşılık amalды kılgan adamlar çoğun soğuplar kılıp жүрüp kichine soğupka kelgende hem o'sha kichine işte jasap oturağı bilen. Bu kançaga soğup bolat ele deşi mümkünçülüğü var. Çok anday deş gerek emas. Kichine soğup bolsa da jasay beriş gerek. Sebebi kıyamatın anın ozurunu köret. Je bolbosam kebir adamlar çoğun günöleri jasap жүрüp al kichine günölerini mындай эле жасай берет da. Эми бул кичинекей күнөө экен. Бул ким канчалык күнөө болот деп ойлошу мүмкүнчүлүгү бар. Жок, кичинекей бул күнөө болсо деле, кыпынчалык күнөө болсо деле, ал ошол күнөөгө кошулуп, анын жазасына көрөт. Аны мисал Пейгамбар саллаллаху алейхи айткан: "Иттакун нар вала бишик тамаратна би калиматин тайбатин." Силер дозоктон сакталып калгыла. Bir жарым kurma кайыр кылып болсо да деген да. Аны жарым kurma канчалык нерсе, кичинекей нерсе да. Şunçan nersenin dale soğuk eken dep bere verseňer, oşonun dale özüge jarasa dozokton ıstırın tosup kalışkan mümkünçülük bolat. Je bolosam bir jakşı söz menen bolsa dale, bir jakşı söz aytıp koysaň dale, oşol dale soğuk bolat. Oşol dale özüge jarasa dozokton saktap kalışı mümkünçülük var. Je bolbosam bir mындай musulman adam menen körüşkende, uçraşkanda, jolukanda mаңдайыңды açıp, күлүмсүрөп, жылмайып, акыл сурашкан. Ошол деле сооп болот дейт. Ana şundagан bir кичинекей сооптор болсо деле, бул канчалык сооп болот дебестен аткара бериш керек. Булардын сөзсүз кыямат күнү соопторго кошулуп, анын озуруну көрөбүз.